Урматтуу министр, мына Сауд Аравия 2-8 февраль 2017 жыл күйөөңүздүн туугандары барган. Транспортты бүт МТСР социалдык министрлик көтөргөн. Ушул туурабы ушул маалымат? 2-8 февраль 2017 жыл ошолдо чет өлкөгө Сауд Аравияга чыгышканбы? Текшеребиз, үй бүлөсү менен. Текшерип туруп жообун беребиз. Швейцария июнь 2017 жыл министр күйөөсү жана баласы командировка за счет МТСР. Бирок министр баргандагы ошол семинарбы бир иш-чарага катышкан эмес. Мына Чаткал райондук ооруканасынан мен өткөндө барып жолукканда абдан сүйүндүм эле. Жаш балдар ординатураны бүтүп келишкен. 10 жыл, 12 жыл иштешкен. Ошо депозит, врачтын депозитине илинебиз деп келишкен. Азыр ыйлап кат жазып атышат, илинбептир. Өлкө боюнча 9 келишим түзүлгөн депозит боюнча. Биз азыр бизнеске кетебиз деп жатышат. Мамлекет канча салым кошот, алар канча окушат 12 жыл. Эми ошол алыскы райондорго дагы биз депозитти бөлүп бере албайбызбы? Эң жакшы врачтарга. Көздөрү жайнап, биз иштейбиз, ошол депозитке илинсек эле иштейбиз деп турушат. Өзгөртүүлөрдү гана калпайтып атасыз. Мына карабайсызбы, 2009 жылдагы мыйзамды алып келдиңиз дагы сүйүнчүнү коштуңуз. 2009 жылдагы мыйзам бир аз жакшыраак болчу. Азыркы силер алып келип аткан. Ал жерде механизмдер мыйзамдын ичинде, жана кепилденген минималдык киреше ичинде болчу. Азыр өкмөткө берип жатасыздар. Калпайтпаңыз да. Мага түшкөн кайрылуулардын 90% жөлөк пул ала албай калган адамдар. Алар абдан жакыр үй бүлөлөр. Ошолор азыр райондо гана берилип калды. 20 жылдык 98 жылдагы мыйзамга келдик кайра биз. Райондун борборуна келиш үчүн акча коротуп алар келишпейт. Мен сүйүнчү боюнча айтпай эле коеюн. Сүйүнчүдө кезекте турушат. Необдуманные и безответственные заявления о многоженстве от людей, у которых большая молодая аудитория, это угроза конституционному строю Кыргызской Республики. Если государственные институты не отреагируют на подобные заявления, создастся прецедент, который впоследствии может полностью изменить облик нашего государства. Парламенттин чыныгы жүзү, залды карап койсоңуздар, көз чаптырып. Ошо парламентке келген 20 аял гана, ошо 20 аял отурат. Начался правительственный час, и мы должны были просто узнать, как работают законы, как защищены женщины, и все мужчины просто вот из зала встали вот. И до этого мы обсуждали назначения, гранты, дороги, и все мужчины сидели в зале. И это было так явно.